Бала кезимде мен тайне тайтам колунда чоңойгом. Анан илгери дегенде 20-чы кылымда баягы ал убакта телефон жок, телевизор жок. Анан тайнем чоң чебер болчу. Тайнем уругу эле чеберлер эле да, усталар эле тайкемдерчи. Анан мен ошо бир кызыккан эле нерсем ошо тайнемди кечке ошо тиккенин карап отурат элем, кээде тигет элем, кээде баягы кыркышат элем, ошентип жүрүп үйрөнгөм. 5-класстан баштап эле машинка тикчи болчум. Анан тайнем кечинде көзү жетпей калганда, мынуну эртең бүтүрүшүбүз керек деп мага тиктирет эле, карап отуруп тиктирип, минтип карма, мындай туура тик деп ошо тайнем үйрөткөн негизиненчи. Калганы мына дүйнө таанымым, кичине болсо дагы баягы азыр эми интернет пайда болуп калды. Ресурстар көп, маалымат көп, окуйсуң, кызыгасың, анан карап туруп, мен деле тикчи элем кичинекейимде, анан ушуну бир жакшы профессионалдуу түрдө жайылта турган негизде тиксем кандай болот деп отуруп анан тиге баштадым. Биринчи тиккенде сумкаларды тиккем, анан профессионалдуулукка үйрөтүүдө устатым бар, кийим театрына Төрөгелдиева деп. Ошол эжеке менен 2 чоң выставка өткөздүк. Мен сумкаларды койдум, эжеке курак панолорун койду. Анан ошондо Арстан агай деген бир жакшы агайыбыз бар, Саймалы таш, билесиңер да, сүрөт көркөм галереясы. Ошол киши айтып калды: "Ай, ушунча курайт экенсиң, пано курабайсыңбы?" депчи. "Колуңан келет" десем, "Колуман келбейт мен" десем, "Ай, колуңан келет, кура" деди. Анан ошол кишилердин баягы ушул чыгармачы искусство жаатында жүргөн кишилердин алкоосу менен эле көрөйүнчү деп отуруп эле кызыгып кетип курай баштадым. Кичинеден курап отуруп, анан карасам болуп жатат. Анан былтыркы өткөн жаздагы 2 айлык пандемия, үйдө отуруп калдык. Үйдө отуруп калганда эмне кылыш керек? Анан кечке отура бербейт экенсиң. Анан баягы жакшылап үйрөнүп тиге баштадым эле, болду эле. 2 ай аябай чыкпастан ошол меме пандемиянын шарттарын аткарып дегенде үйдөн чыкпай отуруп алып, баягы ырдай бердим дегендей курай бердим. Ошентип отуруп, андан кийин дагы көрсөтсөм, кайра эле ошол кишилер аябай алкоого калышты. "Ой, сонун турбайбы" деп эле, "Сонун курапсың давай" дешти. Анан ушинтип отуруп бир чоң мындай көргөзмөгө айланып атат да азырчы. Жалпысынан азыр көргөзмөгө 40тан ашык иш коюлат. Ар бирине баягы жана айткандай ат койгонмун, аннотациясын жазганмын, философиялык маани маңызын. Мына иш менин курак дедукциям деп аталат. Себебинде баягы айттым го, кураганда кээде чоң нерселер ойлонуп отуруп, проблемаларды изилдесең, курап отурганда кээде ошол чоң нерсе ар түркүн ой аркылуу бир кичинекей эле нерсе болуп калат да. Бул баягы татаалдан жөнөкөйгө деген идея. Себебинде канчалык проблемалар оор болбосун, канчалык баягы ойлорубуз чоң болбосун, кээде ойлонуп отурсаң, майдалап отурсаң, ошол ойлорубуз канчалык кичинекей экени, проблемабыз анчалык деле чоң эмес экендиги деген ойду жаратканда, бул бардык нерсе ошол майда нерсеге айландырып, ошол проблемаларыбызды жок кылып жиберсек болот деген. Андан кийинки мына турмуш жебеси деп өзү көрүп тургандай эле мына жебелер турна курак аркылуу берилген. Турмушту дагы ушундай айтабыз, кээде туңгуюк проблемалар чечилбейт мындай. Бирок ошого карабастан изденсек, аракет кылсак, өскөнгө аракет жасасак, сөзсүз мына жолдор бар. Чыгып кетсек болот. Көп нерселерден жакшылыктарга жол ачылат деген ойдо бергенмин. Баягы бул бир эжекем көрүп туруп эле айтты да, бул курактын аты миграция депчи. Ар жака кетип атабыз жолдорчу. Бирок баары ошо жолдор бар, бизди жакшылыкка, бейкуттукка алып келе турган жолдор бар деген философияда ушул турмуш жебеси деп ат койгом бул ишкечи. Анан мунугу ишти азыр жана айткандай чет өлкөлүктөр аябай жакшы көрүшүп атат. Бул Кармен. Кармен билесиздер, бул сүйүү, бул страсть деп коет. Бул баягы аябай
алоолонуп жанган Карменди окуса, анан илгери Кармен деген одеколон, самый болот эле. Анан ошол жерде чачы кара ушундай кызыл розаны коюп алган испанка турат эле да. Мына ушул баягы креативдүү бир чыгармалардын бири Кармен деп аталат. Бул жерде ошол кара менен кызыл ушул берилген. Анан жаштар жакшы көрөт дегеним жана абстракция, бирок ошол убакта эле кыргыздын элементтери бар. Курак бул кубаттуулук дейт. Майтарылбас күч. Мына мен ушундай көрүп атам да, бул биздин баягы ар бир адамдын кубаты, күчү. Мына ушундай чоң пано. Бул дагы ошо мындай башкача техника менен куралган, бирок ошол кыргыздын салттуу курагынын элементтери бар. Курак дегенде мен эмнени элестетем? Курак дегенде ошо жана айткандай балалыгымды элестетем, айылымды элестейм, тайнемди элестетем, көзү өтүп кеткен болсо дагы. Анан тайнем ошол айткан санаат, насааттарын эстейм. Себебен де ийне сөзсүз карматат эле да. Анан ийне кармай албаган, тиги албаган кыз турмушка чыга албайт. Турмушка чыга турган кызийнени түз кармаш керек. Анан тигишти билиш керек, төшөк тигишти билиш керек, курак курашты билиш керек. Анан колунан эч нерсе келбеген, жөн эле бир кездемени эле төшөк кылып коет. Колунан келген кыз төшөктү да курайт, кооз кылат деп айтат эле. Андан кийин азыркы жашоомдо курак бул менин чоң бир хоббим. Бир жагынан баягы иште болгон кыжаалатчылыкты курак жеңет менде. Баягы психологиялык бул мага жардамчы. Көп учурда жаштар куракта деп коюшу эле, баягы төшөктө деген түшүнүктө, жастыкта деп эле кабылдашат экен да. Анан бирок курак бул ошол үйдүн бир жасалгасы, азыркы интерьердин негизги бир элементи, кыргыздыгын билгизген, каерде болбосун баягы бир баалуулук экенин көп эле сезишпейт экен. Билесиңер да, убагында аябай сонун апаларыбыздын туштуктары турганда чечип салып килем билген күндөрүбүз болгон. Бул эскичилик деп. Жок, бул эскичилик болгону менен это орусча айтканда самое лучшее забытое старое да. Бул бүгүнкү күндөгү ошол эскичиликтин эң сонун элементи, биздин кимдигибизди белгизип тура турган. Курактан сырткары дагы кичине бир дагы экинчи хоббим пайда болду. Кызыгуум бул курчак тигүү. Биринчи курчагым бул курчак. Анан ойлонуп отуруп кайненеме элестетем да. Кайненем ушундай кичинекей ак жоолук салынган аял болчу. Анан жоолуктарды жасап отуруп бир ой келди да. Биздин кыргыз апалардын жоолук салынуу маданиятында бир нечелеген жоолук салынуунун түрү бар экен да. Баягы мезгилге жараша, жашына жараша жоолук салынуу маданияты бар экен. Мисалы, многу картайган энелердин жоолук салыңыз. Көбүнчө ажыга барган, аттуу баштуу аялда энелерибиз ушинтип ак жоолугун көйкөлтүп мындай таштап алып жүрүшөт. Анан ошондуктан ушул ой пайда болуп калды. Апаларыбыздын жоолук салынуусун мына жашыраак апаларыбыз монтип жоолукту аркасына байлап алышат, мындай кылып папирктүү жоолук салынышат. Анан кээ бир апаларыбыз жайында билесиздер алдына таштап мынтип байлашат. Бирок көпчүлүк убакта биздин апаларыбыз ичинен сөзсүз кичинекей ором жоолук байлашат. Дагы анан чоң оромду алдына ар түрдө кылып ташташат. Мисалы, кышында кээ бир апаларыбыз чачыктуу жоолукту эки колтугунан өткүзүп туруп жылуу кылып байлашат, баягы суукка. Андан тышкары мына түштүккө көбүрөөк түштүк апаларыбызга байлашат. Бир жагын таштап коюп туруп, бир чекесин эмнекен баягы жеңил кылып туруп, ором кылып байлашат. Андан тышкары дагы башка бир курчакты тиге баштадым. Бул бай кемпир деген. Өзү дагы көрсөтүп турат, мындай томолок, аябай бай кемпир же той кемпир деген
курчактарды тиге баштадым. Мына мындай билесиздер, айылга барганда апаларыбыз тойдон чыкканда дасторконду кээде башына коюп алып кичинекейибизди айтчу элек, эми башынан эмне түшүп кетпейт депчи, дасторкон ушундай себетине коюп алып жүрүшөт. Мына ушундай курчактарды тигип аракет жасап атам. Мына мындай байлам бар. Мисалы, буну түштүктө байлашат. Чачы узун энелерибиз илгери жоолук аралаштырып чачын байлап алчу болчу. Анан сөзсүз чач багы менен ушундай бир жөн эле тиге бербестен курчакты бир этнографиялык материал менен коштоп тигүүнү аракет жасап атам да. Сөзсүз ар бир жоолуктун мына байламынын баягы мааниси апаларыбыздын көп учурда кээде байланбай калды, мурда жаагынан өткөзүп байлап алат эле. Буну түндүктө апаларыбыз, Түндүк Кыргызстандагы апаларыбыз да көбүрөөк байлашат. Исламдын кириши менен жаактын аркылуу байлоо болбойт экен деп азыраак байланып калды, бирок мурда байлашат эле, ушундай байлам болот эле. Бул эми традициялуу байлам, жазында апаларыбыз бир байлам кылып таштап алат аркасына иш кылганда. Мына ушундай курчактарды дагы тигип, эгерде жоолуктардын башка дагы мен билбеген байламдын түрү болсо, Facebook аркылуу жазсаңыздар, буну дагы тигемин.